Жылына 9 миллион сом пайда түшөт, бирок ремонт кылганы акча жок. Республикалык гана эмес, эл аралык каттамдагы каттаган Ош авто бекетинин абалы дал ушундай мышы кыйлаган абалда. Бул абал министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун дагы сынына кабылды. Мында келген тургундарга кайрылганыбызда дагы ар бир экинчиси нааразычылык пикирлерин айтып жатышты. Уят да, мына кошуналарга уят. Мына состояниясын карасаң, ылай, полный. Жамыр жаганда вообще баса албай каласың. Мисалы үчүн bir күндө bir очеттен 200 сомдон алат. Оона жерден 200 сом, оона, короче 4-5 жерден да. Ошол 200 сомго сом төлөй турганчалык шарт барбы? Жок. Туалетин какшадын айта бер, кире бер, туалетин тазалабайт. Бир. О душта айтпай эле кой. Короче, мындан карасаң, мына жерде баса албай каласың да, вообще киргенден жамгыр жааганда. Кыйын да кыскасы. Жетекчиликке айткансыңарбы, биз акча төлөп атпайбыз? 45 жол киргем мен. Личный өзүнө киргем. Короче, мындай болот, андай болот, канча жол обещать жок. Канчалаган туристтер келип атат могу жерге. Арсланбакка кетип атат, келип атат. Биягы Сарытелекке кетип атат. Биягы могу Нукаттын эмесине бар. Просто ошолордун астында мен билбейм, силер кандайсыңар, мен как активист жаран катары намыстанам мен. Ачыгы да. Ушул мен айта турган сөзүм. Бул алмаштырбаса, башка жетекчи келип, иштейм деген келип иштебесе, бунун колунан эч нерсе келбейт. Бунун айткан сөздөр баары жалган. Начар экен бул жак. Өзбекстан бар, шарты жакшынакай. Жакшы. Шарты жок мындай балдар адам отуруп нормальный ар бери жүргөнгө шарты жок да. Жей турган нерсеси деле жок экен, жакшы. Ар бир каттамдан 10% пайда калат. Автобекетке кирип чыккан ар бир унаадан 20 сомдон алынат. Ага шаар, район аралык такси кызматтарынын акысын кошулуу. Андан сырткары бир нече тамактануучу жай, дүкөндөрдүн ижара акысы бар. Мына ушундай кирешелерди санап отурсак, автобекет бай ишканалардын катарын толуктоочудай. Бирок бекеттин абалы талапка жооп бербейт. Өзүн өзү каржылап, өз акчасын өзү иштеткен автобекеттин жетекчиси жылдык бюджети 9 миллионду гана түзөрүн айтат. Түшкөн каражат жарытарлык иш жасоого жетпей жатыптыр. Bir yılda где-то 9 milyon 10 milyonga жетип калат биздики. А бир жерде 36 сотрудник иштейт. Алар айына калат. Налог, соцфонд, бүт бартын төлөйбүз. 7 жыл болса, 7 жылдан бери ушул даражага жеттик да. 7 жыл мисалда бул ажына акча бөлүнөт деп турдук. 15 жылдан баштап ушул ремонттор ошодон башталды да. Бул үстүлөрүн да жаап чыкты да. Полный тонеке менен жаптык. Буягын кровлю менен жаап чыктык. Мынага калды, аз бияга калды, мынанын үстү калды. Мына жагы калды. Автобекет бул жерге 2015 жылы көчүрүлгөн. Андан бери 7 жыл өтсө да күйгөн имараттын бир бөлүгү гана ремонттолгон. Ал дагы пайдаланууга бериле элек. Автобекет имаратынын тең жарымы 2010 жылы коогалаңда күйүп кеткен боюнча ошол абалда турат. Жолдору асфальттала элек, күтүү залдары уюштурулган эмес. Могу ортодо турган кафе, минутка деген, бул проектте жок нерсе да. Бул жер проход. Ал бир турган келиндики. Ana bunu dedi sıkılat ne görünüyor mu? Az cevap koyuştu. İçine girsengler jeyturgan adam jeyturgan bar polda jagat. Hem bunu onu dedi 20 ming garanda bergen, hech qanday dogoru жок. Через бухгалтерия же болбосо кассага баягындай неме менен приход менен түшпөйт. Деген мойканы да берди. Андан 40 миң алат экен. Муалибектен кафе андан 40 миң алат экен, бирок эч кандай договорсуз. Только чөнтөгүнө салат. Аны мен доказать этип бере алам. Абалды министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сынга алып, транспорт коммуникация министрлигинин балансынан чыгарып, Ош шаардык мэриясына өткөрүү тапшырмасын берди. Автобекетти 26 жылдан бери башкарып отурган жетекчиге мындай тапшырма ыңгайсыз болгонун айтат. Ал 4 гектар бекеттин аянты талашка түштү деген пикирде. Эми шаар өзүн шаарды карап алса болот. Бул жерде биз өзүбүз карайбыз. Бул жерде эле ушу талаш болуп эле ар жыл ушул Лас алмашкан сайын ушундай болот. Анан азыр эми эртеге келсе эртеге ким гарантия берет? Эч ким гарантия бере албайт. Калганда кетет. Ошого ошондой болуп атат да бул жерчи.
Учурда автобекеттин жетекчилиги мамлекеттен 150 миллионго жакын каражат сурап жаткан кези. Оңдоп түзөө жолдорун асфальттап имаратын жаңылоо боюнча долбоор даярдашкан. Ага ылайык 4 гектар бекеттин жолдорун асфальттоого 47 миллион, ал эми имаратын оңдоого 96 миллион сом, жашылдандырууга 5 миллион сом керектелет. Бул каражат бөлүнөбү же автобекетти максаттуу туура пайдалануучу тарапка өткөрүлүп берилеби, алдыңкы күндөрү белгилүү болот. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Мынау ортада турган кафе, минутка дегени, бул проектте жок нерсе да. Бул жер проход. Ал бир туган келиндики. Ана мынау жерде скват турат, көрдүңөрбү? Ал жаап коюшту. Ичине кирсеңер, жей турган адам жей турган баары полдо жатат. Эми мынау деле 20 миң арендага берген, эч кандай договору жок. Через бухгалтерия же болбосо кассага баягындай неме менен приход менен түшпөйт. Деген мойканы да берди. Андан 40 миң алат экен. Мына Алибектен кафе андан 40 миң алат экен, бирок эч кандай договорсуз. Только чөнтөгүнө салат. Аны мен доказать этип бере алам. Ал бир экинчиден мына вокзалдын балансында турган жерлерге тиги техас мотордун арендага берген, тиги заправканы салдырган. Ана мына азыр айтып аткан кафенин могу бир туган келини да, ичине кирсеңер 2ден баллон турат. Жарылып кетсем не болот? Бул эми коомдук жайда. Канчалаган туристтер келет могу жерге. Арсланбакка кетип атат, келип атат. Биягы Сарытерекке кетип атат. Биягы могу Нокаттын эмесине бар. Просто ошолордун астында мен билбейм, силер кандайсыңар, мен как активист жаран катары намыстанам мен. Ачыгы да. Ушул мен айта турган сөзүм. Бул алмаштырбаса, башка жетекчи келип, иштейм деген келип иштебесе, bunun kolundan ne işlerse ki, bunun aytkan sözleri bari жалган. Алыстан келген, мына Токтогул, биягы Исфана, Кулунду, мына Лелек, Разаковтан келишет. Кыштын күнү водительдер байкуштар коюп алып машинасына жатышат. Аларга шарт жок. Жайында ысып терлеп келет, шарт жок, жуунайын десе, душ жок де. Эми ошолорду камсыз кылыш керек да. Анан бир нерсе десең эле мен хозрашотто отурам дейт. Хозрашотто отурган менен, ну полный өзү деле айткан башта бир немеде, интервьюсунда. Минимум 1 миллиондан ашык акча түшөт могу. Каттамдан эле. Түштүк регионуна каттамдан ушу вокзалдан кеткен машиналардан келгендерден айына 1 миллиондан ашык акча түшөт. Эми бир жылда эсептейли 12 миллиондай акча түшөт. Анан бир 30дан ашык сотрудниги бар. Алардын айлыгы ашып кетсе, өзүнүнкү канча экенин билбейм. Могу средний 7 миңден берет да, 8 миңден. Эми элестеткиле. 30 адамдыкы 10 миңден болгону беле 300 миң акча болуп атпайбы? А могу светине кетсин, коммунальный услугага кетсин барына. Калган акча каяка кетти? Могу улардын акчалары каяка кетти? Эми айтсаң баягы ыйлаган көз жаман, айткан ооз жаман дегендей жаман көргөндөр мен болуп атам. Жесин, жебесин дебей, жебеген жердин астында карындашым. Бирок элге шарт түзүш керек да. Мен оюм ошол. Элдики да любойунан сурагыла мени болсо бар сөздү айтат. Анан бир нерсе десең эле ошол балдар айтат, айта бер жададык бул жалганчыдан дейт. Жасабайт бул дейт. 8 миллион бөлүндү деп былтыр айткан майда баштайбыз, хотя бы асфальтын кылабыз деген, мен өзүм менен сүйлөшкөм, могу жерде туруп. Анан быйыл айттым, уже бир жыл өтүп кетти. Эмне болсо мен дагы Бишкекте барып ошонун иш менен жүрөм, дагы кичине коштурушум керек. Жакында кошулсам анан баштайм дейт. Эч кандай бир результат жок да карындаш. Чынын айтканда айта бер жададык. Лучше бул жерде алмаштырыш керек жетекчини ошол. Мен кече Акылбек Шөмековичке да айттым. Акылбек Шөмекович, жетекчини алмаштырбасаңыз вокзал оңолбойт дедим. Бул экинчи борбордун мындайча айтканда астанасы. Мына өзүңөр мына шаар көрүп жүрөсүңөр. Өзбекстандын любой шаарына баргыла, Андижанга баргыла. Вокзалдарын көрдүңөрбү кыздар? Уят да.